Өлкөдө өзгөчө абал режими 30 апрелге чейин узартылганына байланыштуу ыйык Рамазан айындагы таравих намазы үйдөн окулат. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтийи Максатбек Ажы Токтомушов бүгүн жасаган видео кайрылуусунда айтты. Муфтий кайрылуусунда элди сабырдуулукка, тартиптүүлүккө чакырып, карантин эрежелерин бузбоо үчүн намазды үйдөн окуп, орозону үйдө кармоо керектигин эскертти. Мындан сырткары абал турукташканга чейин ооз ачар убактысында ифтарды үйдөн кылуу керектигин айтты. Ушу карантиндин учурунда ыйык Рамазан айыбыздагы туш келип калып атат. Ушул Рамазан айында орозону тутуу баарыбызга милдеттүү, бул фарыз. Рамазан айда орозону биз үйдө кармайбыз. Жана ооз ачарлыктарды дагы үйдө кылабыз. Аял бала чакаларыбыз менен чогуу ооз ачарлыктарды үйдө кылабыз. Тарави намаздарын дагы үйдө окуйбуз. Абал турукташканга чейин. Мынакей жума намаздын ордуна пешим намаз, 5 убакыт намаздарды, фарыздарды биз азыр үйдө окуп атканыбыздан кийин таравих намазы бул сүннөт намаз болуп эсептелинет. Ошондон улам баарыбыз үй бүлө бала чака менен үйдө таравих намаз окуп турабыз туугандар. Биз бул кырдаалды дагы, бул кыйынчылыкты дагы Кудай кааласа жеңебиз. Качан бири-бирибизге туура түшүнүп, бири-бирибизге жардам берип, тартиптүүлүктү бекем сактап гана биз муну жеңе алабыз буюрса. Жана көптөгөн ушул ыйык, берекелүү, куттуу Рамазан айында дуалар кабыл боло турган, бейиштин эшиктери ачылган, дозоктун эшиктери жабылган, шайтандын бардыгы камалган учурунда биз көбүрөөк дуа кылайлы, элибизге, журтубузга, бүткүл ааламдагы инсандардын баардыгына дуа кылайлы.